Кыргызстанда 10 февралга карата коронавирус 107 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Акыркы суткада 297 адам илдеттен сакайып чыкса, 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 653 бейтап, амбулатордук түрдө 2738 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 199.821 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 191.958 айыгып чыкса, 2917 адам каза болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет насыяларды берүү коммерциялык субъектлердин кызыкчылыктарын коргоп, туруктуу коммерциялык схеманы түзгөн делген шек менен 8 февралда Айыл банктын 3 жооптуу кызматкери кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгендигин билдирди. Аларга кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлган. Мекеменин маалыматы боюнча 2017 жылы Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан Россив жеке ишканасына 3,5 миллион доллар насыя мыйзамсыз берилген. Россив банкка күрөөгө койгон 348,5 миллион сомдук мүлк мамлекеттик соттук эксперттик кызматтын баасы боюнча болгон 271,8 миллион сомго гана бааланган. Ортодогу айырма 76,6 миллион сомду түзгөн. Бул кылмышка тиешеси бар башка да адамдарды аныктоо иштери улантылып жатат, деди мекемеден. Бишкекте милиция кызматкерин унаа менен сүзүп кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат калайык, 9 февралда саат 11 чамасында айдоочу Toyota Vitz унаасы менен Чыңгыз Айтматов жана Жаманбаев көчөлөрүнүн кесилишинде милиция кызматкерин сүзүп, окуя болгон жерден кетип калган. Жол кырсыгынан жабыркаган кайгылуу кызматкери ооруканага жеткирилген. Окуяга шектүү катары 31 жаштагы айдоочу кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Учурда териштирүү иштери улантылып жатат.